Казакстанда атамекендик кинону колдоо фонду пайда болот. Жакын арада улуттук тасмаларды тартуу жана элге көрсөтүү жаатында жагымдуу шарттар түзүлмөкчү. Мыйзам долбоору кандай түзүлгөндүгү жана анын мазмуну тууралуу Казакстан Республикасынын Маданият жана спорт министрлигинин юридикалык кызмат департаментинин мүдүрү Кумис Сеитов айтып берди. Фонд поддержки национального Улуттук кинону колдоо фонду кинематография тууралуу мыйзам кабыл алынгандан кийин түзүлөт. Учурда ал Казакстан Республикасынын парламент мажилисинин кароосунда. Бул мыйзамдын алкагында атамекендик тасмаларды колдоо фондун түзүү каралган. Ал коммерциялык эмес, акционердик коом катары негизделип, бюджеттик жана андан сырткары каражаттарды улуттук тасмаларды тартуу жаатына бөлүштүрүүнү ишке ашырмакчы. сферу кинематографии, то есть на производство национального фильма. Эске салсак, 14-чү эл аралык Евразия кинофестивалынын алкагында атайын тегерек үстөл уюштурулуп, анда атамекендик кино тууралуу мыйзам долбооруна байланыштуу маселелер талкууланган болчу. Фестиваль Астанада тек айынын 1-нен 6-сына чейин болуп өткөн. Жолугушуу учурунда кинематография жана маданият тармагындагы адистер улуттук кинону колдоо фондун түзүү демилгесин жалпы колдоого алышкан. Ал атамекендик тасмаларды тартуу, элге жайылтуу жана илгерилетүү жаатында бөлүнгөн мамлекеттик каражаттарды жөнгө салуучу кызмат аткармакчы. Кинопроекты будут отбираться на основании конкурса. Предполагается, что конкурс будет проводиться в открытом. Кино долбоорлор сынактын негизинде тандалып алынып турат. Сынак ачык негизде өтүп, ага атамекендик тасма жаратам деген бардык каалоочулар катыша алмакчы. Мындан тышкары тандоо фонддун алдында түзүлгөн атайын эксперттик топ тарабынан ишке ашырылмакчы. Алар ар бир долбоор боюнча өз бүтүндөрүн жазып, фондко тапшырышат дагы, ал өз кезегинде мекемелер аралык комиссиясынын кароосуна жиберет. Дал ошол комиссия фильмдерди тандоо боюнча акыркы бүтүмүн чыгаргандан кийин гана тасмаларды тартууда тематикалык пландар каралмакчы. После этого будет утверждаться тематический план по производству фильма. Бүгүнкү күндө мыйзам долбоору парламенттин мажилисинин кароосунда. Документ АКШ, Франция, Германия, Орусия жана Кытай сыяктуу бул жаатта тажрыйбалуу өлкөлөрдүн мисалына таянуу менен түзүлгөн. Аны 2019-жылы кабыл алуу мерченделүүдө. 3-чү Байконур шорт фильм фестиваль сынагынын катышуучулары жарыяланды. Сунушталган 195 тасманын ичинен сынактык программага 47 көркөм, документалдык жана анимациялык эмгектер тандалып алынган. Сынакка катышуучулар 3 категорияга бөлүштүрүлгөн. Көркөм тасмалар бөлүмүндө 27 тасма, анимациялык 11, документалдык 9 фильм бар. Первый год, когда мы принимали работу, у нас не было какого-то конкретного критерия по постерам. Биз эмгектерди кабыл алып жаткан алгачкы жылы бизде атайын белгиленген талаптар болгон эмес. Экинчи жылы бул милдеттүү эреже катары каралган. Быйылкы жылы биз жаңылык киргизип, ар бир фильм прокаттык күбөлүгүн дагы тапшырышы керек дегенбиз. Бирок бул документтерди даярдап, күбөлүктү каттоого 200 кээде 300 миң теңгеге чейин каражатты талап кылаары белгилүү болду. Албетте, бул жаш кино тартуучулар үчүн кыйынчылык жаратат. Муну менен катар бул жаатта билим берген окуу жайларына дагы сын айтып кетким келет. Алар студенттерди техникалык жаатта окутушат дагы, бирок заман улам алдыга жылып өнүгүп жаткандыктан бул жетишсиздик кылат. Прокаттык күбөлүктү кантип алууга болот деген сыяктуу зарыл болгон нерселерди үйрөтүп, жок дегенде мастер-класстарды өткөрүп турушса жакшы болот эле. Ар бир тасма прокаттык күбөлүк алуусу эмне үчүн маанилүү? Бул деген аны жараткан адамдын тасмадагы музыкасы, сценарийи жана башка бардык жактан корголушуна кепилдик берет. Прокаттык күбөлүк биздин жаш кинематографисттерге өз эмгектерин телеканалдарга же мисалга учактарга оңой жайгаштырууга шарт түзөт. Ходить, да, там
легко показываться на телеканалах, легко показываться, ну, не знаю, там, может, в самолетах, да, там. Байконур бул кино дүйнөсүндөгү космостук келечек үчүн старттык аянт болуп саналат. Кинофестивалдын башкы максаты болуп казакстандыктар арасында жаңы жана кыска метраждуу тасмаларды жайылтуу менен кино чөйрөсүндөгү жаңы ысымдарды ачуу болуп саналат. Быйылкы жылы кинофестиваль Казакстандагы кинофестивалдар тарыхында алгачкы жолу бир учурда эки шаарда, тагыраагы Алматы жана Астанада өтмөкчү. Первые 2 года фестиваль проходил на Коктебе. Алгачкы 2 жылда фестиваль Көктөбөдө өткөн. Ал жакта атайын майрамдык чоң чатыр бар. Мына ушул жерге биз LED дисплей коюп өткөрчү элек. Быйыл Казакстанда биринчи жолу биздин фестиваль бир эле учурда Алматы жана Астана шаарында өткөрүлмөкчү. Дагы бир жаңылык бул кызыл килем болмокчу. Биздин кинематографисттер өздөрүн чыныгы жылдыз катары сезишсин деп бул жаңылыкты киргиздик. Муну менен алардын андан ары өнүгүп, мыкты жана сапаттуу тасмаларды көп жаратуусуна колдоо көрсөткүбүз келет. Ошондой эле быйыл үн үчүн дагы сыйлык тапшырууну чечтик. Азырынча жаңылыктарыбыз ушулар. Это номинация за звук. Жеңүүчүлөр 13 номинацияда аныкталмакчы. Тасмаларга актер, режиссер жана продюсер Нуртас Адамбай, актриса жана продюсер Баян Алагузова, Өзбекстандын жаш кинематографисттер кеңешинин төрагасы продюсер Ойбек Абдушукуров, актриса Аружан Жазилбекова жана башкалар калыстык кылышмакчы. Комиссияга төрагалык кылуу милдети кино таануучу жана киносынчы, Фипресси жана Нетпак мүчөсү, Кыргызстандын кинематографисттер кеңешинин мүчөсү Гүлбара Төлөмүшовага жүктөлгөн. Эске салсак, ири иш-чара Алматы жана Астана шаарында Айгона айынын 20-сынан 23-үнө чейин болмокчу. Нет, знаешь, почему нас путают с тобой? Потому что мы это один человек. Бинго! Астанада жаш режиссер жана сценарист Арман Кайыржандын муза кыска метраждуу тасмасын тартуу иштери аяктады. Сценарий Казакфильм киностудиясынын алдындагы жыл сайын өткөрүлүп туруучу сценарийлердин дебют сынагында жеңүүчү аталып, Казакфильм тарабынан тасма тартууга каражат бөлүнгөн. Фильм криминалдык драма жанрында тартылган. Башкы ролдордо Данияр Бейсов жана Айжолдуз Багланова ойношкон. Данияр үчүн муза тасмасында роль жаратуу кызыктуу болгонун айтат. Криминалдык драма жанры жана композитордун ролу жаш актерго абдан жаккан. Эске салсак, буга чейин Данияр Бейсов атамекендик Караңгылык тасмасында ойногон. Я играл роль Сакена. Мен композитор жана музыкант Сакендин ролун жараттым. Бул мен үчүн абдан кызыктуу болду. Себеби көптөн бери чыгармачыл каарманды ойногум келип жүргөн. Анан бир күнү мага телефон чалышып, ушундай роль бар, ойногуң келеби деп сунуштап калышты. Мен алардан силер Астанадасыңарбы деп сурадым. Алар ооба дешти. Анан мен 3 суроом бар. Биринчиден, бул фестивалдык тасма экен. Мен буга чейин Казакфильм тарабынан фестивалдык фильмге тартылган. Маселе жаралбайбы дедим. Экинчи суроо, ишим үчүн акча төлөнөбү же жокпу? Жана үчүнчү суроом, мен өзүм Алматыдан болом. Бул боюнча эч кандай көйгөй жаралбайбы дедим. Алар мага жок, акча төлөнөт, эч кандай көйгөй жаралбайт дешти. Анда макул дедим дагы Астанага учуп келдим. Келгенден кийин сценарийди окуганга беришкенде, ал мага дароо жакты. Кыска метраждуу муза тасмасында Сакен аттуу композитордун татаал тагдыры сүрөттөлөт. Жалгыздык жана спирт ичимдигинин айынан анын иши жылышпай артка кетет. Бирок ал жаш жана өнөрлүү сүрөтчү Анна аттуу өз сүйүүсүнө кезигип турмушу оңоло баштайт. Бирок тагдыр ага жаңы сыноолорду берип, жашоосу түп тамыры менен өзгөрөт. Алматыда Айгона айынын 1-inde барымтачылар аттуу казак-жапон биргелешкен кино долбоорун тартуу иштери башталды. Тасманы 2 режиссер тартууда. Булар Казакстандан Ерлан Нурмухамбетов жана Жапониядан Лиса Такеба. Машинаңызда кимдер отур? Айылмы? Кай жакка бара жатасыз? Апама барасам.
Сёдзо Ичиямада 1989 жылдан бери 20 тасмага продюсерлик кылуу тажрыйбасы бар. Алардын алгачкысы Такеши Китано режиссерлик кылган Ташпор полицейский тасмасы болгон. Кийинчерээк ал башка дагы белгилүү кинорежиссерлор менен иштешкен. Алар Самира Махмальбаф, Хуасяосян жана Сяат Чанке. Ичияманын Ерлан Нурмухамбетовдун чыгармачылыгы менен 2011 жылы Евразия кинофестивалында таанышкан. Анда режиссер өзүнүн жаан алдында тасмасын сунуштаган болчу. Бензин бар ма? Бензин жоқ. Ох, не істейміз? Авиакеросин бар. Казакстандык режиссер Ерлан Нурмухамбетов улуттук кинематографистик искусство жана Илим академиясынын Тулпар сыйлыгынын ээси. Вообще идея исходила из истории, которая... Негизи тасмадагы окуя чындыгында эле мурдагы жылы Алматы облусунда болгон. Анда жылкы урларынын колунан бир нече киши каза болгон эле. Муну укканымда тасма тартуу тууралуу идея пайда болгон. Бирок бул окуядан тасмада азыр аз гана нерсе калды. Жаңы идеялар пайда болуп, долбоор синопсис формасында түзүлгөн. Аны биз Канны фестивалында презентациялаганбыз. Ошол жерде биринчи павильон ачылган болчу. Анан мына ошол Канныдан мен жапон режиссеру менен таанышып, ага бул идея абдан жагып калат. Кийин мен Казакстанга кайткандан кийин ал мага байланышып, Жапониядагы продюсерлерге идея тууралуу айткандыгын жана алар буга кызыгып жатышкандыгын айтты. Ошентип акырындык менен эл аралык казак-жапон биргелешкен долбоору катары жүзөгө ашырыла баштады. Сценарий жазып Жапониялык кино институтуна сунуштаганбыз. Акыры аталган институт бизге каражаттын бир бөлүгүн бөлүп бермей болушту. Бул жактан болсо Казакфильм киностудиясына документтерди тапшырдык. Муну менен катар Жапон-Казак биргелешкен долбоорун Түштүк Кореядагы Пусан кинофестивалына сунуштадык. И еще мы презентовали этот проект уже совместно японо-казахский на Бусанском кинофестивале в Южной Корее. Эки башкы каарманды жаратуучулардын ысымдары белгилүү болду. Бул жакында эле Канны фестивалында эң мыкты айымдын ролу үчүн сыйлык алган Казакстандын сыймыгы Самал Ислямова менен театр жана кино актёру Дулыга Акмолдо жана жапон актёру Мирай Морияма. Тасманы тартуу иши 30 күнгө созулмакчы. Фильмдин премьерасы 2019 жылга мерчемделүүдө. Что, принес? Да, принес. Вот, смотри. Сейчас на этом весь город сидит. Не то, что весь город, вся страна. Кыялдар орундалат. Режиссер Мирас Телеуханов мотивациялык толук метраждуу «Кыялдар картасы» аттуу тасма жаратууда. Тасма элдин каржылоосу менен тартылууда. Зарыл болгон каражатты чогултуу үчүн Мирас жана анын командасы креативдүү чечим табышкан. Фильмди жаратуучулар белгилүү интернет аянтында Демөөрчү издейм аталышындагы реалити шоусун чыгарышкан. Муну менен катар Демөөрчүнү титрге жазуу түрүндөгү адаттагы бонустардын ордуна жаңы үлгүдөгү автоунаа ойнотулууда. 2000 теңгеге бааланган купондорду ата мекендик тасманы колдоону каалагандар же унаа утуп алгысы келгендер сатып алса болот. Тасмага Амангелди Аубакиров продюсерлик кылууда. Режиссер Мирас Телеуханов менен продюсер Амангелди Аубакировдун жемиштүү алакасы 2011 жылы илмек тасмасын тартууда башталган. Основной месседж заключается в слогане фильма. Слоган фильма «Когда есть цель, средства найдутся». Тасманын негизи анын аталышында жатат. Мында максат болсо, ага ишке ашырууга каражат табылат деген ой камтылган. Бул фильм аркылуу биз элдин демин көтөрүү менен кыялың жана максатың болсо эч качан артка чегинбөө керектигин айткыбыз келди. Бизде жаштар негизинен ишкерлик менен алектенгилери келет. Креативдүү жаштардын ар биринин өзгөчө идеясы бар. Бир нерсе ачып иштеткилери келгени менен акыры барып бардыгы каражатка такалат. Кыялдарды ишке ашыруу үчүн каражат талап кылынгандыктан көпчүлүгү кол шилтеп орто жолго таштап салышат. Биздин тасма мына ушундай адамдарга арналып, аларды артка чегинбөөгө үндөйт. Бул тасма менен биз көрүүчүлөрдү шыктандыргыбыз келет.
и как бы достигали каких-то высот. Мы этим фильмом хотим как-то вдохновить наших зрителей. Тасманы тартуу иштери Алматы шаарында өтүп 25 күнгө созулмакчы. Башкы ролдорго жаш жана өнөрлүү бирок таанымал эмес актерлор тартылган. Ошондой эле тасмага Жанат Байжанбаев, Дастен Шакиров жана ырчы Луина менен Караңгылык тасмасында роль жараткан Данияр Бейсов дагы катышмакчы. Фильмдин бюджети $70,000 деп белгиленген. Башкы каармандын образын жараткан жаш актер Темруди үчүн тасмадагы ролу дебюттук болуп саналат. Актер бизге өзүнүн каарманы жана ал эмнеси менен жаккандыгы тууралуу айтып берди. Мой персонаж, его зовут Амир. Менин каарманымдын аты Амир. Ал алматылык бардар кишилердин уулу болот. Ата-энесинин акчасын каалашынча коротуп жашап келет. Анан бир күнү алар баласына таптакыр каражат бербей калышат. Ал мага өзүнүн мүнөзү менен жакты. Ооба, ал өзүн көп жерлерде туура эмес алып жүрөт. Бирок муну менен ал атасынын көңүлүн өзүнө бурууну каалайт. Вот хочет обратить внимание отца на себя, в первую очередь. Муну менен катар Тим кадрда ыйлуу кыйынчылык жаратаарын айтты. Бирок бул жаш актерго тоскоолдук болбойт. Атайын катаал диета кармоо дагы тасма жаратуучулардын милдеттүү талаптарынын бири болуп саналат. Диета. Диета кармап, дене мүчөмдү келишимдүү кармашың керек. Кадрда ыйлоо дагы талап кылынат. Мен негизи эч убакта ыйлабагандыктан бул мен үчүн татаал болот го деп турам. Бирок негизинен жамаат абдан ынтымактуу, жагымдуу чөйрө. Иштеп жатканың байкалбай эле убакыт көңүлдүү өтөт. Баарыбыз биргелешип иштеп жатабыз. Работаешь как бы. Мы все на релаксе здесь. Тасманы жаратуучулардын айтымында фильмдин премьерасы ушул жылдын 7 айына мерчемделген. Казакстанда татаал бирок кызыктуу сүрөтчү аниматордун кесиби өтө популярдуу болууда. Жыл сайын казакстандык мультипликациялык фильмдер сапаттуу жана көркөм тартылып, көрүүчүлөрдү кубандырууда. Чымкент шаарынын сүрөтчү аниматорлор командасы өткөн жылы 4 мультфильмди даярдап чыгарышкан. Быйылкы жылга карата 8 мульт тасманын чыгуусу күтүлүүдө. Алардын 2 экранга чыкты. Эң алдымен сүрөтчүнүн биринчи. Эң биринчи сүрөтчү мультипликатор менен сүрөтчүнүн айырмачылыгын айтуу керек го дейм. Анткени сүрөтчү узак убакыт бою бир нерсени ойлонуп, даярданып анан тарта турган болсо, сүрөтчү мультипликатор кыймылдарды даана сезе билүүсү керек. Муну менен катар ал сүрөттөрдү абдан мыкты тартууга тийиш. Бул бир айырмачылыгы. Аниматордун ишиндеги кыйынчылыктар бул ар бир секунд сайын жаңы сүрөт тартып чыгуу талап кылынат. 2D анимация, 3D анимация биздин ишибизди жеңилдеткени менен баары бир анимациянын талаптары сакталышы керек болот. Заңдылыктар баарлык сакталынуу керек. Көп эмгекти талап кылган иш. Каарманды таасын сезе билүү жана көркөм сүрөт өнөрүндөгү чебердиги кесипкөй сүрөтчү аниматордун ажырагыс сапаттары болуп саналат. В этом году мы вот планируем запустить 4 мультика. Это вот «Оксуз окуясы». Быйылкы жылы биз 4 мультфильмди чыгарууну мерчемдеп жатабыз. Булар «Оксуз окуя», Түркстан байыркы шаары тууралуу, Түркстан деп аталган тасма, Ордо башы жана Байдыбек бей. Байдыбек бейди бүтүрүп көрүүчүлөргө сунуштадык. Ордо башы мультфильмин аяктоо алдында турабыз. Бул 25 мүнөттүк тасма. Жылдын аягына чейин дагы экөөнү бүтүрмөкчүбүз. Года мы закончим 2 мультика. Это про «Оксуз окуясы», как я вот прежде говорил. Еще один мультик про древний город Туркестан. Фильм не называется «Туркестан». Передай своим агашкам. Пошли во все... Казакстандык финансист жеңилгенчи ойну драмасы ушул күздө чоң экранга чыгат. Фильм Елена Лисайсинанын режиссерлук дебюту болуп саналат. Тасмада жаш далдалчы Русландын жашоосу чагылдырылган. За каждым успешным человеком стоит другой человек.
Жаш жигит өзүнүн бала кезинен берки досу Таирдин жардамы менен жумушунан жогору жылат. Бирок Биржа башкы каарманга күчтүү өнөктөштөр менен бирге душмандарды дагы алып келет. Русландын атаандаштары таасирдүү адамдар болушат. Бир эле туура эмес чечими менен далдалчы достугун, сүйүүсүн жана өзүнүн өмүрүн коркунучка кептейт. Башкы ролдордо Асылхан Толепов, Чыңгыз Капин, Карина Жумалиева ойношкон. Тасма өткөн жылдын күзүндө Алматыда тартылган.